Буга чейин биринчи вице-премьер-министрлик кызматты Толкунбек Абдыгулов аркалап келген. 2 жума мурда өкмөттө кадрдык орун алмашуулар болуп, ал кызматынан төмөндөтүлүп вице-премьер-министр болуп калды. Ал эми анын ордуна талапкер сунуштоону Конституциянын 5 беренеси күчүнө киргенге чейин күтүүгө туура келди. 1 декабрдан тарта баш мыйзам толук кандуу иштей баштады. Ага ылайык өкмөт башчылыкка же 1 вице-премьер-министрликке дайындалган жогорку кеңештин депутатынын мандаты сакталып калат. Бул мүмкүнчүлүктү биринчилерден болуп эл өкүлү Аскарбек Шадиев пайдаланууда. Конституция күчүнө толук киргенден баштап мен ойлойм, биз бул мүмкүнчүлүк менен пайдаланышыбыз керек. Мен ойлойм, Аскар Алимбаевич парламент менен өкмөттүн ортосунда дагы жакшы иштерди алып барат. Андан тышкары өкмөттө тек маселелерин кураторствосуна алат. Бүт ошо тек маселелерин топливно энергетический комплекс. Сиз кантип ойлойсуз, Минэнергону биз кайрадан эметишибиз керекпи же азыркы ошол жанагы ситуация Нацэнерго холдинг ошолор менен бул туура деп эсептейсизби? Бүгүнкү күндөгү Энерго холдинг жана иштегенине кыска эле мөөнөт болду. Менин оюмча жаман эмес иштеп жатышат. Бир топ алдылары койгон максаттары бар. Убакыт беришибиз керек. Кыргыз Энерго холдинг түзгөндө 18 миңден ашык акционерлер четте калып кеткен. Биздин жарандарыбыз. Мен ошондо суроо бергем, алар четте калып дивиденд кадай тийбей алат? Ушул акция алган учурда тармактан да четтеп калды да. Ушул маселени изилдеп туруп, эмне кылабыз, кандай кылабыз? Же Кыргыз Энерго холдинг алардан сатып алабы акцияны, эмне кылабы деп жол жобосун издеп көрсөңөр жакшы болот да. Мен сунуш катары айтат элем, Аскар Алимбаевдин энергиясы да, күчү да, тажрыйбасы жетет. Бул кишини тек деле бербей, бул кишини чек ара маселесин да карасак жакшы болмок да. Себеби бул киши губернатор болуп иштеди, министр болуп иштеди. Энергиясы жетет деп ойлойм да, себеби жакшы ошо чек ара маселесин жакшы түшүнөт да. Сизде абдан жакшы поддержка болуп атат. Парламенттен катуу кетип баратканда бул ишини жибере коебуз. Ошону менен маселенин көбү саясий тухта чечилип калышы мүмкүн да. Конституцияда өкмөт башчылыкка же 1 вице-премьер-министрликке дайындалган депутаттын мандаты сакталып, добуш берүү укугуна ээ болот деп гана жазылган. Ал эми эл өкүлү бир эле маалда өкмөт мүчөсү болгон учурда кантип ишмердүүлүгүн жүргүзөрүн, маянаны кайдан, канча кызмат үчүн аларын аныктоо үчүн мыйзам кабыл алуу керек. Депутаттардын айтымында тиешелүү документти 1 декабрга чейин бүтүрүп койгондо суроолор жаралмак эмес. Мындан улам эми тармактык комитеттин мүчөлөрү мыйзам долбоорун өздөрү жазууну демиргелешти. Анда өкмөт мүчөсү болгон депутат кворумга кандай таасир тийгизет? Бирөөгө ишеним кат бере алабы? Кызыкчылыктар кагылышы болбош үчүн кайсы маселелерге добуш берүүгө тыюу салынары так даана жазылат. Сиздин эң негизги миссияңыз бул парламенттин табиятын жакшы түшүнгөн адам катары, өкмөттүн табиятын жакшы түшүнгөн адам катары ушул эки конституциялык органдын ишин баланска алып келүү. Парламенттик жыйындарда, парламентте иштешкенде өкмөттүн талабын коргоп, ал эми өкмөттүн жыйындарында сиз парламенттин талабын коргоп, баягы аларга кошулуп бизди сокпойчу, тескерисинче сөз алып сүйлөп, ал парламент туура айтып атат, кулак төшөйлү деп турмуз. Депутат Аскарбек Шадиевдин 1 вице-премьер-министрлик кызматка талапкерлигин кароо көпкө деле созулган жок. Эл өкүлдөрү каалоо тилегин айткан соң бир добуштан колдоп беришти. Эми Шадиевдин кандидаттыгы эртең жалпы отурумда каралат. Элизат Эркинтур, Александр Симонов, НТС.